Жалал Абад шаарындагы Курманбек аймактык башкаруусу өзүнүн аймагына тиешелүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте рейдке чыгышты. Рейд учурунда Пушкин көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн балдар ойночу аянтчасындагы мыйзамсыз салынган курулуштарды текшерүүгө алышты. Мында жарандар уруксат кагаздарын көрсөтө алышкан жок. Мына үйдөсү, могу курулуш курганга бер жака чыкканга уруксатыңыз барбы? Документиңизди алып жүрүңчү. Менин эмес. Кимдики? Андан сырткары шаарды абаттоого карата чыккан буйрукту аткарууда 61 көп кабаттуу үйдө актап сырдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Өрт өчүрүүчү унаа кирүү үчүн бактарактарды тазалоо иштери да жашоочулар тарабынан аткарылбай калган. Буну айткан эскерткем. Муну уруксатсыз болбойт. Катылтыш керек. Элдин согласиясын алыш керек. Андан сураган эмесмин. Ал эми бул жерге келип ошол тазалык мекемесине акча төлөбөстөн, төлөмдөрдү төлөбөстөн мынакей көрүп атасыздар, ичеги карындарды жууп, ушул эле каналга агызып, ал эми үйүнө кирген болсоң, үйүнө дагы баягы таштандылардын баарын толтуруп коюшкан. Эч кандай төлөм төлөшпөйт тазалык мекемесинечи. Ошондуктан ушулардын баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында азыр ошо тазалык мекемесинин кызматкерлери да биз менен кошо жүрөт. Ушулардын баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул көйгөйлүү болгон жерлерге барып, ушул иштерди аткаруу максатында жүрөбүз. Шаарда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген жеке ишкерлерге таштандыга болгон карыздары тууралуу эскертүүлөр берилди. Салык, таза суу жана таштанды үчүн акы төлөөдөн баш тарткан тургундар ачыкталып, тийиштүү кызматкерлер аларга бир жума убакыт берүү менен карыз төлөөгө милдеттендиришти. Айтсаң эле мына таанышым бар, мен мына жерде иштейм. Бирок эми мыйзам бар, бардыгыбызга мыйзам бир. Азыр алдын ала озек эскерттик. Ошо телешерүү карап жаткан кондоминиумдар жана шаардын ошо домкомдору менен биз ошо жашаган үйлөрдүн так жана ээлерин тактанма аларын алабыз дагы. Ошо паспорту же аныктамасын алып туруп, ошого карап толук айыппулга жыкканы муктажбыз. Андан башка бизде чара жок. Мындай рейд шаардын башка аймактык башкарууларында да бир жума бою өткөрүлмөкчү. Мыйзамга баш ийбеген жашоочуларга атайын протоколдор түзүлүп, айыппул салынат. Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад.